Кутман таң барыңыздарга, таңкы регион сіздермен қайрадан түз эфирде. Саат 8-ден 9-га чейин бир саат аралыкта биз менен биргеликте болуңуздар, себеби кызыктуу маектер болот. Андан тышкарыдагы кайрымдуулук эмне экенин жана ошондой эле ден соолук эмне экенин белгилеп кеткен конокторубуз бар. Таң эрте келип биздин студиябызга бир жакшы маек куруп келип отурган эчкебиз бар. Жети областын апалардын фондунун жетекчиси Сурия Осмонова. Кутман таң. Кандай келип алдыңыз? Рахмат. Жандуу таңда. Рахмат. Эште сөйлөп, жамгыр жаап атса да ушундай таза абалыгы, чымчыктардын сайраганы ушундай бизди эргитет да. Ушу таңгамал кыргыз элим. Арбаңыздар, баарыңыздардын таңыңыздар жакшы болсун. Сиздерге баарыңыздарга жылуулук каалайм. Сонун жети областтын апалардын фонду деп калдык. Бул кантип курамы топтолуп калды? Түзүлгөн. Бул фонд 2005-жылы ачылган. Быйыл Кудай кааласа 19 жыл болот. Ошо эмки жылы 20 жылдык юбилейин аябай жогорку деңгээлде өткөрөлү деген үмүтүбүз чоң. Жети областтагы баатыр энелер, эгиз төрөгөн апалар, мүмкүнчүлүгү чектеген апалар менен тыгыз иштешем. Ошону менен бирге эле таланттуу эгиз балдар менен иштешем. 2-3 балдар менен иштешебиз да. Ал балдардын таланттарын чыгарабыз, конкурстарды уюштурабыз, фестивалдарды уюштурабыз. Кандай таланттуу болуш керек? Ырчы, бийчи, комузчу, дастанчы, манасчы балдар менен ошо областтар боюнча, Бишкек шаар боюнча бүт конкурстарды уюштуруп келгенбиз да. Ал конкурстан жеңгендер бул жакка келип анан фестиваль, чогултуу фестиваль уюштуруп жүрөбүз. Ошондо балдар өз өнөрүн көрсөтүп, анан жеңүүчүлөр аныкталып, андан кийин көмөк көрсөтөсүздөр. Ооба, жеңүүчүлөр акталып, жерге мисалы үчүн дөре спортко же кыргыздар олимпиада өткөргөн болсо, ошо түшкөн билеттин акчасын кайра балдарга жумшап, ошо белектерди, жакшынакай сыйлыктарды беребиз. Эң негизгиси ошо эгиз болуш керек, таланттуу болуш керек. Бир эле ушу эгиз болуп төрөлүп калбастан ошо эгиз төрөлгөн балдар таланттуу, өтө күчтүү, сезимтал балдардан болот экен да. Ошондуктан бизде көбүнчө манасчы, комузчу, ырчы, бийчи эгиз балдарыбыз абдан көп. Бул фонддун эмне себептен, кайсы себептен ушинтип фонд ачып калдыңыз энелер үчүн? Же бир өкүнүчүңүзбү, же бир максат коюп ушундай кайрымдуулук кылышым керек эле деген максатыңыз болдубу? Албетте ушу кайрымдуулук кылыш керек деген максатыбыз бар болчу, бирок бул деген бул аян деп коебу? Ошо менде аян деп коет экен, ошо аяндын негизинде ушундай иш жаса дейт да меничи. Анан ошолорду дайыма жасайм. Жасаган баардык иштерим ошо орундалат да. Ошо анда өзүңүздүн жанагы айтып коет эмеспи? 7-чи сезим деп коет эмеспи? Ошол менен тең бөлүшөт турбайсызбы? Ооба. Кыл десе кылып, кылба десе кылбай эле. Ошентебиз. Анын үстүнөн биз көпчүлүк биз дагы азыр кыргыз элинин када салтын, үрп-адатын, маданиятын, элинин багы кийимдерин, илгери кандай кийим кийген. Илгери кыргыз элибиз аягында бай болгон экен. Аягында сонун кийимдерди кийип, ошолорду биз изилдеп, музейден, тарыхтан изилдеп, архивден карап, бүт чет мамлекеттен карап, 17-18 кылымдагы кийимдерди биз азыр тиктирип, өзүбүз заманбап кылып, ошону подиумга чыгып, элге даңазалап чыгарып атабыз. Кыргыз элибиз кандай кийим кийген деген суроону. Ошондо апалар кийип сахнага чыгат. Сахнага апаларыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз кийип, ошо кыргыздын улуттук, мисалы үчүн элечеге, ошондой эле кийген чапандар, сыртына кийген көйнөктөр да узун, жеңдер узун. Анан кийин ал деген материал деген пактадан, кездемеден тегилген нукура салттуу кийимдерди кийип жүргөн экен да. Анан жакшынакай биздин илгерки мындай шуруларыбызды, илгери айтып койчу агдана, мынаны бизде карал деп коет. Ошо агдана ушуларды кийип аябагандагы татынакай сулуу апаларыбыз болгон экен. Ошо кийимдерден билет экенбиз да. Кандай бай аялбы же кедей аялбы депчи. Ушундан айырмаланып турчу экен. Ошолорду биз азыркы кийинки муундарга биз даңазалап чыгарып,
ошо кийимдерди подиум кылып чыгарып көрсөтүп атабыз. Илгеркилер деген элечектен анан тебета кийген айырмалач эмеспи? Бул турмушка чыккан, бул төрөгөн аял деп, Ооба, же бул кыз экен. Ошондой истерде да барбы? Албетте, албетте. Бул эми элечек деген ар бир бизде 7 област бар да. Ар бир областтын өзүнүн элечеги болот да, өз-өзүнчө башкача оролот. Мен мисалы үчүн кийип турган элечегим бул көлдүн элечеги да. Көлдүн элечеги. Оштуку, нарындыгы, таластыгы, баткендики, чуйдуку өз-өзүнчө формалар менен айырмаланып турат да. Мен кийген эмем көлдүн элечеги да. Эмне үчүн көлдүкүн кийип алдыңыз? Эске жагабы? Көлдүкүн ошо формасы жагат. Формасы, жарашыгы абдан жагат. Бирок менин бардык областтардын элечеги бүт жасап ошо орогонбуз да. Үйдө бар. Бардык түрүн 7 областында оролгон элечектерин ушулукта кааласа 18 ноябрда Ала той ресторанда 7 областтан апалар чакырып, ошолорго биз сыйлоо аземдерин өткөрүп атабыз фонддон. Ошондо бардыгы кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, даңазалап, ар бир областтардын өз-өзүнчө элечектерин кийип келет. Башкача шундук болот да. Ошондо биздин бул дагы ата-бабаларыбызды, чоң энелерибиз өзүнүн кайсыл бир жерде жашаса область, ошолордун элечегин кийишчү беле? Же сиздер заманбапка байланыштуу ушундай кылып койдуңуздарбы элечектерди бөлүп? Жок, бирок ар бир областтын өз-өзүнчө, мурун деле өз-өзүнчө болгон. Азыр деле өз-өзүнчө да, өзүнчө ошондой эсептелет да. Бул элечектин 20дан ашык түрү бар. Бул элечекти бул байбичелер кире турган элечек деп коет. Анан кийин орто муун келиндер кие турган элечек, анан жаштар кие турган элечек болуп бөлүнөт да. Жаштар өзүнчө биздики мындай жакшынакай топу деп коет, топу кийет эле. Топу кийген. Ошол анан эми Кудай кааласа дагы жакшылыгыбызды тең бөлүшүм келет. Биз быйыл айтпам 19 жыл болду. Эмки жыл 20 жылдыкта азыр ар бир 7 областтын апалары, ар бир областта координаторлор иштейт. Ошо 20 жылдык юбилейди дагы жогорку деңгээлде өткөрөбүз деген үмүтүбүз чоң. Ошого 7 областтын чогулган бир музей ачабыз деп атабыз. Музей. Кудай кааласа. Кайсы жакка ачабыз деп атасыздар? Ушу Бишкекке ачабыз. Эми азыр экспонаттарды чогултуп атабыз. Эми дагы аяка да 1 жыл бар. Ага чейин мен мэрияга киремби, акимиятка киремби, ошо бир место берсе, ошолдоги 7 областтын жакшынакай илгерки урунган буюмдар, мисалы үчүн кандай буюмдар болушу мүмкүн? Илгерки урунган, жасаган, колго жасалган шырдактар баардык колго жасачу да. Тепчегенде баардык ийне менен колго жасачу. Ошо убагында жасалгандар азыркы апалардын колунда барбы? Ошолор музей коюлду. Же өзүңүздөр жасайын деп атасыздар? Бар. Жок, только илгерки буюмдарды биз эметебиз. Ар бир алып келген буюм, мисалы үчүн сиздин апаңыз жасаган илгерки мынан 50-100 жыл мурун жасалган шырдагы же саймасы боло турган болсо, ар бир ошонун фамилиясы жазылат. Мисалы үчүн Осмонкулова Суриянын жасаган шырдагы деп туруп, ар бирин ошо музейде сакталат. Эми биз ушул боюнча эле туруп албайбыз да, Кудай кааласа биз кечүү жакка барабыз да. Ошондуктан кийинки муун, бала чакасы, неберелери ошо апамын жасаган буюм экен деп келип көрүп турат да. Тарых болуп калсын. Албетте тарых, ошон үчүн Бишкек шаарында уюштуралып атабыз. Сиздерге ушул музей ачабыз деп атасыздар, этно кийимдерди тиктирип атабыз деп атасыз, подиумга чыгып атабыз деп атасыз. Сиздерге каржы жагынан ким жардам берип же өзүңүздөр каржылайсыздарбы? Кар жагынан эч ким жардам бербейт. Ошо карапайым эл, менин өзгөчө ошо апаларым бүт карапайым айылдан чыккан апаларым, уус чебер апаларым ошо баардыгы ошо айтсак ошо алып келип атат да. Алып келип атат, айылда деле бар экен. Эми көптөгөн эле азыр эми ушу телевизордон айтып коеюн деп атам. Мүмкүн болсоңуздар, ушу кийимде эски буюмдар, илгерки сокпелек, жаргылчак дегендей, илгерки кесе идиштер, жыгачтан баягы кымыз куйган идиштер, ошондой эле биздин мындай кийген чапандарыбыз, апаларыбыз тоон апаларыбыз кийген жакшынакай илгерки ошо элечек болобу ушундай болсо алып келип ошо музейге тапшырсаңыздар болот. Ошо апаңыздардын аты, жөнү баардыгы
сакталып, жазылып, ошо музейде сакталып турат. Жакшы тилегиңиздер бар экен. Эми сиздерде апалардын баары чогулуп, 18-inde өткүзөбүз деп атабыз бир кече. Ошол жети областтан келишет. Ошондо жети областтан келген апалар сыйлык алышабы? Же кандайдыр бир белектер берилеби? Ооба. Биз өзүбүз деген алтын апа деген күмүштөн этностилде күмүштөн медаль чыгарганбыз. Үлгүл айым деген медалдар чыгарганбыз. Ошол ар бир апага, ал жерге баатыр энелер, эгиз тургун апалар, мүмкүнчүлүгү чектелген апаларыбыз да келет, коляскадагы апаларыбыз. Аларга кайрымдуулук кылып, мен ошо фонддон алар акысыз келет дегендейчи. Анан эми апаларыбыз, күчтүү апаларыбыз бар да. Канчалаган эми баарын эле мамлекетте эле, баарын эле ушинтип эле алаканына коюп эле ошолорду сыйлап, ошолорду поддержка кылып, антпей жатат да, чындыкты айтыш керек да. Ошондуктан бизге окшогон коомдор, фонддор ушинтип апалар чакырып, бир күн болсо да көңүлүн алып, аларга сыйлыкты берип, чай ичип, жети областтан келген апаларыбыз бири-бири менен таанышып, сүйлөшүп, бул сонун нерсе экен да. Бир күндүк болсо дагы биз бир адамга ушу жакшы маанай тартуулап, ушу жакшы жөргөлөрдү жасап атабыз. Ошондуктан ушу сиздерди чакырып кетет элем. 18 ноябрда Ала Тоо ресторанда саат 3-тө болуп турган кечебизге ошо апаларды сыйлообуз эмне сиздерди чакырабыз. Рахмат. Мынтип бир суроо бергим келип атат. Ошол апалар жети областтан келип атат. Мүмкүнчүлүгү чектелген бар деп атасыз. Аларды кандай болуп калат жолу? Бизде ар бир областта биздин координаторлор иштейт. Мисалы үчүн бир мектеп бар, координатор сунуш кылат. Ошо сиздин мектебиңизде кандай жакшы ошо балдарга тарбия берген, эмгеги сиңген, күчтүү апалар болсо, ошолорду ал жерден анан координатор ошол жерде директор сунуштайт. Ошонун негизинде алар келишет да. Ар бир областта координаторлор иштейт да. Ошондо сиздер азыр 18 ноябрда канча апа келет? 300дөн ашык апа келет. Ошентип туруп эле жакында көбөйүп келет меникичи. 300 болсо апалардын ичинен ырдап, же бир кандай бир өнөр көрсөткөн бир кече болот да. Ооба, албетте. Өнөрлүү апаларыбыз бар. Азыр чыгып атпайбы шайыр апалар деп, таланттуу апаларыбыз келип чыгып ырдашат. Ал жерде эс алуу, каалагандай эс алат, ойнойт, күлөт, бийлейт, ырдайт. Керек болсо ошо колдорунан келген өнөрлөрүн көрсөтөт да. Ошол убагында жана ичинде калган бир таланттарды бир убактарда дөөлөтү келген учурда тартуулап берет турбайбы учурда? Ооба. Ал иш-чаранын эртеси дагы ушу абдан көп нерселер жасат да. Ушу Сүрөй биз деген жыратып, бизди жашартып койдуң. Ушундай жакшы эс алдык. Кандай сонун ушу 60-70ке чыксам да ушундай мен ощущение, ушундай эс алуу болгон эмес. Ыраазымын деп аябай ыраазычылыктарын айтып кетет да. Ошондуктан ар бир аял ошо сыйлык алганга, ар бир аял көңүлдүү, бактылуу болгонго татыктуу. Анткени бир бала төрсө да ошонун 9 ай умурткасы сыздап өстүрүп чоңойтуп ошо баланы үйлөдүбү, кыз болсо турмушка бердиби, эмгеги чоң ар бир энени биз ушундай көкөлөтүп, ушу колубузга алып, ошолорго жакшы сөз айтып, жакшы маанайда тартуулаганыбыз укугубуз бар да. Ар бир аял эс алып, ушу апалар менен биргеликте эс алып кеткенге укуктар бар. Эми азыр көрүп атасыңар, турмуш өткөндө оор болуп, башка чет мамлекеттерде дагы мындай кыйын болуп атат. Ошондуктан бирибиздин көңүлүбүздү бирибиз көтөрүп, өзүбүздү өзүбүз сыйлап, биринчи өзүбүздү сыйласак, анан бир башка бирөө сыйлайт экен да. Ошондуктан апалардын маанайлары жакшы. Ушул иш-чарабыз жогорку деңгээлде өтөт деген үмүтүбүз чоң. Кудай кааласа, азыр даярдыктар болуп атат. Ошо. Рахмат. Ошону телегөрчүлөр аябай кызыгып аткан болуш керек. Ушундай жан дүйнөсү бай, кайрымдуулукка ушундай жүрөгүн салып, кол сунуп аткан апаларга бул кайсы жактан кызык болду экен? Мен Ошо баласынын Каракулча районунун кызы болом, Саргамыш деген айылдан болом. Бирок жолдошум Ульянов совхозунан Жетимдөө деген айылдан. Ошо 5 баланын энеси мен. Неберелерибиз бар? 2 уул 3 кызым бар. 12 неберем бар. Бактылуу апа турбайсызбы? 12 неберем бар. Ушу жашоома мен ушу ыраазычылыгымды айтам. Кудайга шүгүр, балдарым, кыздарым өздөрүнүн менен өздөрү орун очоктуу турмушта
Ошо кичинекей кызым эле 10-класста окуйт, эң кичүүсү. Анан калгандары баардыгы турмушта. Өз ордун таап кетишти. Ошондой. Ошондо сиз кайсы учурда, кайсы жылы, тагыраак айтканда кайсы жылы, канча жашыңызда ушул Жети областынын энелердин фондун түздүңүз? Фонд 2005-жылы түзүлгөн. Айтпайм, быйыл 19 жыл болду. Эмки жыл 20 жыл болот. 20 жылдык юбилейди ошо Жети областтардан чогултуп ошо тарых музейин ачабыз. Уже боз үй сатып алып койдум. Боз үйдүн үстүн жасалгалайбыз дегендей. Сиздерге бир жакшы бир эме болсо, здание, Здание болсо, биз Кудай кааласа, биздин ушу да 1 жылга чейин дагы табабыз да бир экспонаттарды. Экспонаттар Кудайга шүгүр эле. Мен карапайым эл, карапайым апаларым бар экен, эми шундук аябай чебер апаларым бар. Алар менен сыймыктанам. Да мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып айтып кетсем, кимде ушу илгерки буюмдар болсо, ошо атабыздын, апабыздын аты калсын дей турган болсо, келип, пожалуйста, биздин ошо музейибизге тапшырып алып келсеңиздер болот. Тарых болбойт, эл болбойт деп, ошо биз тарыхыбызды ошо даңазалашыбыз керек. Тарыхыбыз менен кийинки муундар, азыркы мисалы үчүн муундар, кийинки муундар билишпейт. Эски буюм болсо ыргытат. Азыр келиндер да азыр эски буюмдарды ыргытып жок кылыптыр. Мындан кийинки 100 жылдан кийин кандай сонун тарых болот? Ошо билбейбиз да. 300 апа деп атасыз, 300 апанын ичинен бир кандай бир ийгиликке жетип, же кол өнөрчүлүк, же жана шырдак басып, ошондой бир фестивалдарга же болбосо көргөзмөлөргө катышкан апалар болдубу арасынан? Ага, болду. Бизде Баткен областынан Михринса деген эжебиз бар. Аябай кандай сонун Баткенден килемин, тарын согот. Аябай сонун колу чебер. Бирок азыр ооруп атат. Эжекебиз ден соолукта болсун, айыгып кетсин. Ушу күчтүү кол өнөрчү апаларыбыз аябай жакшы да. Ошолорду деген өйдө көтөрүп даңазалап чыгарышым керек болуп атат. Анан ошо азыр эми ушу кол өнөрчүлүгүбүздүгөн, анан тилибизден, анан кийимибизди даңазалабасак азыр билесиңер, дайыма мен жылда Кыргызстан боюнча канча эгиз төрөлгөн дайыма алып турам, статистикадан алып турам. Ошо таланттуу балдар, кол өнөрчү апаларыбыз аягандай көп. Эртең дагы келгенде дагы алып келишет экспонаттарды. Кудай кааласа, сиздерди да чакырабыз, келип конок болуп, биздин апаларыбыздын эмгектерин көрүп дегендей, алардын алып келген экспонаттарын көрүп кетсеңиздер болот. Ошондой бизде жаңылык. Сонун кийин анткени жашы апалардын эң улуусу жана эң жашыраак апалардын жашы канчадан башталат? Апалар ошо даже 80-85 жашка чейиндер келишет. Апаларын ушу апамды деген ушинтип бүгүн туулган күн эле, апам болсо быйыл 80ге чыкты эле, ушуну апамдын көңүлүн көтөрүп ушинтип алып келейин дедим эле деген ата-энелери, эме кыздары, балдары, келиндери ошондой сунуштайт. Анан жаштар болсо деле, жаштар азыр биздин агайыбыз айтып атпайбы? Көп төрөсүн депчи. Кыргыз элин көп төрөшүбүз керек. Азыркы жаштар көбүрөөк төрөсө, кыргыз элинин саны көбөйөт да. Азыр карап отурсаң, ушу тарыхты карап отурсаң, биз азайып ушу унуткарып баратабыз да. Ошондуктан азыр 7 миллион болуп, 8-10 миллион болсун кыргыз элинин саны көбөйдүк күнгө. Анан жаштарды дагы чакырабыз. Анткени алар деген 7-8-9 баладан төрөгөн жаштар бар. 30-40 жашка жете эле бир 8-9 төрөгөн эгиз апаларым бар. Алар да келишет. Алар дагы ушу чебер, ушу кыргыздын кийимдерин тигет дегендейчи. Ошондо фонддун түзүлүшү сизге бир жардам болуп, жаныңызда бир колуңуздан бир ооручуңузду алып жардамчыларыңыз барбы ошондо? Ооба. Эми мен өзүм өзгөчө өзүм жанымда кыздарым дайыма жардам беришет. Кыздары мындай иш-чарада күйөө балдарым да келип жардам берип, ушу иш-чараны жакшы өтүшүнө ошолор дагы салымдар бар да. Анан кийин ар бир областтын координаторлору иштейт. Ушундай күчтүү координатор апаларыбыз бар. Ошо акын жазуучу апаларыбыз бар. Журналист апаларыбыз бар. Илгери ошо
көп жылдан бери мугалим болуп иштеген апаларыбыз бар. Кол өнөрчү. Ошолор жардам беришет. Ар бир координатор деп атпайм, ошо Бишкек шаарынын координаторлору. Ошолор келип жардам берип, ошо жакшы аракет кылып атабыз. Эми жакшы өтөт деген үмүттөбү. Эмне үчүн эгиз балдарга басым жасап атасыз да? Эгиз балдар деп жана ушул айда, октябрь айында канча эгиз бала төрөлдү? Санын алып турам деп атасыз. Жылына бир жолудан берет да, статистика ошондой да, октябрь эмес, жылына бир жолудан берилет да. Барган сайын эгиз төргөн ушу апаларыбыздын саны көбөйүп жатат. Барган жылда көбөйөт да. 2-м, 3-м деп көбөйүп атат. Бирок ушу статистиканын кагазын ала келиптим да, ал эми ар бир областтыкыдан жаттап отура албайсың. Алып алчумун, чөтө бүгүн унутуп коюпмун. Эгиз балдарды айтат, эгиз балдар деп аябай басым жасап атасыз да. Ошол эгиз жанагы жаштын тилеги деп коет эмеспи? Же тилек кылдыңыз беле? Мен дагы өзүм болсом, кызым же балам эгиздүү болсун. Ооба, туура айтасыз. Бул деген айттым, аянды келген. Мен ошо аян түшүмө кирет. Ошону жаса дейт, ошолор жасайм. Бирок жасасам дагы ошонун баардыгы ачык да, жолум абдан ачык. Ошондой эгиз балдар менен иште деп ошо аян келген. Ошол менен иштеп калгам да. Эгиз балдар менен. Балдар менен, таланттуу балдар менен. Анан эле өзүңүздүн эгиз балаңыз барбы деп калат. Жок, мен эгиз төрөгөн эмес, просто эми жети областтагы ошо эгиз балдар, мен балдар деп коем ошол. Ошондо апалардан сырткары эгиз балдардын саны канча болуп калды ошондо? Ошо эгиз балдардын санын айтып атпаймынбы? Эгиз балдардын саны ар бир областтан канча эгиз төрөлгөн, ооба. Канча 2-м төрөлгөн, канча 3-м төрөлгөн, канча 4-м төрөлгөн. Ар бир областтардын статистикадан комитеттен алып турам, май айында, только май айында берет да. Потому что жаңы жылдан кийин бере албайт. Алар жаңы жылдан кийин эметилбейт экен, эсептелбейт экен. Анан ошо бир май айында, ошо апрель айында алам да. 18-ноябрда боло турган мен дайыма иш-чарамда канча? Дайыма иш-чарамда канча эгиз бала төрөлөт жылда. Дайыма айтып отурам. Дайыма айтам да, статистиканы окуп айтып берем эмелергечи, апаларыма. Анткени ал керек да. Мисалы үчүн аларга керек болсо мага маанилүү да. Анан аларга санын айтсам эле, о деп колдорун чабып эле жыргап калышат. Бирок ар бир областтар деген биздин калктын санына жараша да. Мисалы үчүн Ош областарында ошо эгиздер көп төрөлөт. Жалал Абад, Баткен областарында. Анан эми калктын саны деген мисалы үчүн Таласта аз да калктын саны. Ошо калктын санына жараша ошо эгиз балдар көбүрөөк төрөлгөн, ошо айрыкча юг тараптан эгиз балдар. Ошону бир изилдеп көрдүңүзбү? Эмне үчүн ошо Жалал Абад, Ош областарында эгиз балдар көбүрөөк төрөлөт деп? Эми бул баягы шартка жарашабы дейбин, же ошол абасынам дейм, өзгөчөлүгү билбейм. Көпчүлүгү ошол жак тараптан төрөлөт да, бирок ал жакта дагы элдин калктын саны көп да. Ошон үчүн көбүрөөк эметилет да. Төрөлөт. Ошондуктан ошондой эле ойлойм. Көбүнчө ошо 2-м көбүнчө төрөлөт, анан 3-м аз-аздан төрөлөт, 4-м эми аз билесиңер. Эме деп коет Жалал Абадда, Ошто деген витаминдер көп дешет алар. Суха фруктылар көп дешет. Же ошондо иммунитети күчтүү болгон үчүн ошол жактан эгиздер көбүрөөк төрөлөт деп өзүңүз ой жүгүрүп көрдүңүзбү? Ошондой ойлойм да. Анткени жасылча жемиштер ал жакта дайыма кеңиричилик. Мисалы үчүн алманын түрү кандай сонун, Баткенде өрүк деген ушул витаминдер жеп эле ошо эгиз төрөгөн саны көппү дейм да. Эми көбөйсүн лайым, кыргыз элдин саны көбөйсүн. Ошол өткөндө дагы айтып атат эле биздин эмебиз экинчи. Эме Ташиев эгиз деп, сегиз деп көп төрөгүлө кыргыздар деп айтып атат эле, ансандай мен да ошо колдойм. Пенденин өзүндө болсо Алладын кулагында болот дейт. Алладын кабылдаса баардык нерсе болот. Ошондо сиз азыркы учурда Бишкектин тургунусуз? Азыркы учурда Бишкектин тургунумун. Бул жакка келип жашаганыбызга бир 30 жыл болду. Балдар ушул жактан окуду. Ушул жактык болуп калганбыз да. Өзүңүздүн билимиңиз боюнча айтып кетсеңиз. Мен өзүм Чуков аттындагы художественный академияны бүткөнмүн. Ошону мен өзүм чеканщик, ювелирщикмин. Кол өнөрчүмүн да, өзүм да таланттуу эме маданият тармагында ушу юбилейибиз менен бүт маданият тармагында иштеп калганбыз. Ошо маданияттын мыкты кызматкермин. Ошондо да ырдайсыз.
анча мынча ырдап калабыз. Өзүм да бир тууган эжекем бар, Данакана Дашканова деген кыргыз элинен биринчи чыккан сүрөтчү эжекебиз. Ошо Ленинградтан бүткөн, көптөгөн анын сүрөттөрү бүт чет мамлекеттерде алардын сакталып турат музейлерде. Андан кийинки агам болсо Жапаралы Усмукулов деп жазуучу болчу. Көптөгөн китептердин автору. Эң улуу эжекем Айылда 8 баласы бар. Андан кийинки байкем да Айылда. Андан кийинки эжекем ошо азыр ушул жерде иш кылат. Сиңдим, бир сиңдим болсо Москвада иштейт. Ошо өзүбүз 8 буртуган элек, ошо экөө ошо каза болуп калды. Өткөндө баягы бизде оор жоготуулар болду го, ошондо каза болуп калышты. Кайры болсун. Ошол апабыз, атабыз кеткен, наркы дүйнөгө. Каяка кеткен десем, гүл терип кеткен деп ансарындай наркы дүйнөдө жаткан жерлер жайлуу. Атабыз дагы билимдүү мугалим, географ мугалим болчу, согуштун ветераны, айылдык кеңештин депутаты, айылдык кеңештин төрагасы күчтүү атабыз болгон. Апабыз да кыйын аял болгон, Курманжатка окшош болчу апабыз. Сүрөтчү болуп. Ошол биринчи эмгегиңиз сүрөт тарткан сүрөттөр. Мен ювелирмин, ювелир. Ошондо сиз эмнелерди жасайсыз үйүңүздө болгондо? Мына гласөкө, шакек, билериктерди ошондо чийесиз. Ооба, чийип, ошо чеканка менен эметет. Бирок аным деген баягы бүткөндөн кийин эле турмушта экенбиз да. Анан турмушка чыгып кеттик да. Ошол боюнча эле ал жакта иштебей калып, анан мектепте мугалим болуп, сүрөттөн сабак берип жүрдүм. Мектепте Айылда 10 жыл иштедим. Айылда, Карагулжада, Жетимдөйдө 10 жыл иштеп, анан бул жак Бишкекке баягы көрдүңөр да, баары таң элдин баары таалап чыгып кеткенде анан Бишкекке келип туруп калганбыз. Ошондон бери ушул жакта жашап, Кудай шүгүр. Ошондо сиз балдар менен да иштешип, балдарга да көңүл бурчуп турбайсызбы? Албетте, балдарыбыз ошо быйыл болсо дагы 20 жылдык эме акыркы коңгуру деп коет. 20 жылдык ошо окуткан балдарымды чакырып айылга барып келдик. Сонун нерсе экен. Айылдын жыты, айылдын абасы, айылдын кымызы, айылдын каймагы кандай сонун, ушу керемет. Барып жылда майларында барып эс алып келебиз айылга барып. Жанагы туулган жердин топурагы алтын деп коет эмеспи? Шаарда жашасаңыз да жүрөңүз, бирок айылда. Айыл деп өмүр бою айылда, жайлоодо, каникулда жайлоодо өттү да. Бизде ошо эме Совет Карагулжа деп коебуз. Карагулжада ошо 1-май деген айылдан да жогору Миңжылкы деген жайлообуз болгон. Миңжылкы, Сарыбе, Акташ деген жайлоолорубуз. Өмүр бою биз эми баягы каникул бүткөндө эле сразу жайлоого кетебиз да. Анан ошол балалык кез ушул жакта жашасам дагы ошол жакты эстеп турабыз. Ошол жакка барып, эстеп, ошол жакка барып, кымызын ичип, ошентип сый көрүп, каймак жеп, бала чакабыз менен барып эс алып келебиз, дайым барып. Апалар менен жана фондуңузда психологдор иштешеби? Бир өзүмчө отдельный психолог алган жокмун, бирок психологдор менен дайым тыгыз аларга да келип турушат. Алардан дагы биз сүйлөшүп, кеңеш алып турабыз. Ошо аларды чакырып турабыз. Алар дагы психологдорго да биз өзүбүздүн белектерибизди берип турабыз. Бардык тармактан бар да, бардык тармактан. Себеби апаларыбыз азыркы 40 жашка чейин деп атасыз да, 40 жашка чейин 5, 6, 9 же 8 төрөгөн энелер бар деп атасыз да. Ошолордун бир жан дүйнөсүн жаңырткан бир психологдор иштешип, мындай багыт алып барган азырынча так жок, бирок чакырып турасыздар. Ооба, чакырып турабыз. Келип, сыйыбызды көрүп, ошо кетип турат, бирок эми азыр дагы ошо Баткендик 8 баласы бар. Бирок 40-ка чыга элек, аябай татынакай эгиз төрөгөн Венера деген сулуу жашынакай менин мүчөм бар. Көптөгөн 8 баласы бар. Баягы көп балдарды дегенде ушу телевидениеда чакырып турат да, ошо көп балалуу жаштарын чакырып бериңизчи депчи. Анан ошо айтам, Венера давай бас депчи. Аябай татынакай сулуу. Ошондо 8 баланын энеси. 8 баланын энеси. Бардык мындай чочок.
Баары тең окушат. Жолдош да абдан жакшы киши. 5 убакыт намаз окушат. Анан Шведияда ошо кийим тигип иштешет. Балдарына да үлгүрөт. Балдарын да тарбия бергенди үйрөтөт, иш да кылат. Абдан сону апаларыбыз көп. Эң жашы ошондо сиздерде 7 областын энелердин арасынан 8 балалуу 40-ка чыга элек Венера айым турбайбын да. Ооба. Абдан соң ошондо Венера айым шаарда турат. Шаарда турат. Кечеге катышат сиздерге. Албетте, дайыма катышат. Мына Венерадан үлгү алсаңар деп калам. Кийинки муундардычы. Азыр эми 1-2 төрөбөй атышпайбы? Айтып калчу эле апамдар. Ар бала өзү менен өзүнүн рызкысы болот депчи. Биз деле кичинекейибизде бири-бирибиздин кийимибизди кийип, ушундай эле чоңойдук да биз баягы Союз убагында адамдарбыз да, ооба, Союз убагында адамдар эме биз муундарбыз да. Ошо ар бир баланын өзүнүн рызкысы болот да. Ошондуктан ошо кыргыз элиме айтмакмын, төрөп, көп балалуу болгула, жакшы болот дегендейчи. Балалуу үй бул базар деп коет эмеспи? Баласыз үй базар деп. Ооба. Ошондо апалары эң жашы, анан эң улусун айырмалабыз. Албетте. Эң улусу канчада ошондо апалардын? Апаларды 80-85, анан биз деген 90 төшөктө жатып келе албай калгандарды ошо үйүнө барып сыйлайбыз. Билектерибизди алып барып, майрамдарда барып. Азыр эми жакында мына иш чарам өткөрүп өткөндө азыр 92-ге чыккан апабыз бар. Ошону барып үйүнө барып сыйлап келебиз. Эң улусу 92-де. 92-де. Жакшы, абдан ошо. Көңүл алган бул абдан жакшы да. Белек бешкеңизди алып аласыздар. Алып алабыз. Ошондо белек бешкектин баардыгы жанагы өтүп турган иш чаранын баарын өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн кетип атат. Ооба, чөнтөктөн алар да өздөрү беришет, алар кошушат дегендей. Эми азыркы заманда спонсор эч ким болбой калды. Чындыкты айтыш керек. Ошону өзүбүздүн ооба көмөчүбүздү өзүбүз гүл тартып, өзүбүзгө өзүбүз рахат тартуулап, өзүбүздү өйдө көтөрүп көңүлүбүздү карапайым эле ошентип эле жүрөбүз. Ооба, күч кубат сизге. Ооба, чаңар келсин, рахмат. Сону маектеп атат, себеби кээ бирөөсү фонд десе эле жанагындай эшик такылдатып алып жардам сураган деп билишет эмеспи? Сиздер болсо өзүңүздөрдү өздөрүңүздү каржылап, ооба да. өзүңүздөр өз көңүлүңүздөрдү көтөрүп, апалардын батасын алып жүргөн айым экенсиз. Эми сизге мындай суроо бергим келип атат. Ошол жана жаштын тилегин берет деп коет эмеспи? Ошо бирөөнү көрүп алып же бир себептен ушундай көңүл фонд ачкандар айтат экен да, мындай балам ооруп калып, анан муктаж болуп, ошондон фонд ачып калдым. Же болбосо бир ден соолугу чектелген мырзаны жайымдар көрүп калып, ошого жардам бергим келип, анан изденип баштадым дейт экендар. Сиздин максатыңыз ошондо кандай болуп калды? Ооба, мен эми баягы мектепте мугалим болуп иштедим. Анан көптөгөн активный иштерге активный катышам. Анан кийин ошо бир эжелерден идея түшүп калды. Сурия, сен эмгегиң чоң, алып келип аласың, колуңан келет, фонд ачпайсыңбы депчи. Ошондо ойлонуп жүрдүм. Ойлонуп жүрсөм эле ошо аян келди. Аян келип эле ошонун аяндын негизинде эле анан фонд ачылып калды да. Болбосо фонд деле ачылган, оюмда деле жок болчу. Ошо аяндын негизинде ишке ашып, ошону ачып калдык да. Ошондон бери 19 жылдан бери билинбегени менен биз азыр биздин эмгегибиз ошо жашообуздун жамгырдын бир тамчысындай эле да. Ошондой эле эмгек кылып, эл үчүн кызмат кылып атабыз. Бирок көрүнбөйт да. Мындай нерсени бир мамлекеттик деңгээлде дагы ушуларды алып барып, алардын жашоосун, мен дагы ошо көп ойлойм идеяларды дагы. Жалаң эгистирген апалар чогулуп алып, ошо биз жакшы бир чогулуп алып туруп көчөдө жүрүп, улуттук салттуу кийимдерди кийип алып, азыр жаңы биздин эме ачылбадыбы, Ак сарайыбыз. Ошол жактан басып деген тилегим, оюм бар. Аны Кудай кааласа орундатабыз. Мына жаз келсе улуттук кийимдерибизди кийип алып барып, ошо апаларыбыз менен элечектер кийип алып, иим менен эгиз төрөгөн апалар, 2 эм, 3 эм төрөгөн апалар. Анан келе жатканда анан
биздин президентибизди көрүп алып келип учурашса деген ушундай идеялар келип турат да. Каналдарыңыз орундалсын. Жакшы тилек жарымыбызды окуп, сиздин берген маегиңизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге микрофон. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, ушу карапайым мен фондунда мүчөлөр, ар бир жети областтын координаторлору сиздердин ошо бул мына күз айындагы майрамыңыздар, мына мугалимдердин майрамы өттү, карылар күнү өттү, анан илгерки мурунку союз убагындагы 7 ноябрь деп биз балалык кезибизде абдан сонун ошол күнү деген баш иштердин баарын даярдап жасап коюп ушу майрамга баралы деген үмүтүбүз чоң болгон майрамдар илгерки союз убагында. Ушу майрамдардын баарын топтоп ушундай иш чара өткөрүп атабыз. Ошо элибиздин аманчылыгын тилейм мен. Апаларыбыздын ден соолугун тилейм. Апаларыбыз көпкө жашасын. Кыргыз элинин саны көбөйсүн. Апаларыбыздан ушу көп жети областтан келген апаларыбыздан көп баталарды беришет, тилектерин айтышат, ушу тилектер орундалсын. Ушу ден соолукта болсун. Анан силердин ушу регион деген каналыңа чакырганыңыздарга сизге ыраазычылык билгизебиз. Чоң рахматымды айтам. Ушу регион каналы дагы өнүп өссүн. Регион деген бул эми ар бир областтын деген сыяктуу да эми силерде кыргызчасында. Ооба. Ошондуктан ар бир областтын апалары угуп атат, сиздердер таазим этем. Ден соолуңуздар болсун. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат сизге дагы. Эчеңизди жакшы өткүзүп алыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен алыстабайбыз. Көрүшкөнчө деп туралы бир нече мүнөттөн кийин кайра жолугушабыз.